Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Сыйкырдуу сака. Илгери миң койлуу киши менен 100 койлуу киши кошуна жашайт. Койлорун балдары кайтарып жүрөт. Күндөрдүн бир күнүндө 1000 кой кайтарган бала менен 100 кой кайтарган бала койлорун эки бөлөк жайып коюп чүкө ойношот. Кечке ойноп 100 койлуу бала чүкөсүн бүт уттуруп, бир сакасы эле калат. Ошондо гана кайтарган кою эсине түшүп, койлоруна келсе, баарын карышкыр кырып кетиптир. Үйгө баргандан коркуп, бала бир үңкүргө түнөйт. Курсагы ач, ичээрге тамак жок, кою кырылып, чүкөсүн уттуруп, ичи күйүп уктай албай коет. Ошондо сакасын колуна алып: "Сакам, сен да жакшы конбой койдуң. Мен да жакшы ойной албадым. Чүкөмдү уттурганым аз келгенсип койлорду карышкыр кырып кеткенин карачы. Эми кантип жан сактайбыз? Эт, май, сүт, кийим-кечекти кайдан табабыз? Атаңдын көрү. Кайра 100 койлуу болсок, чүкө ойногонду коюп жакшылап кайтарып жүрөр элем", деп көз жашын сакасына тамчылатат. Ошентип сана аркап жатып уктап кетет. Эртең менен эрте ойгонуп, бала өз көзүнө өзү ишенбейт. Тегерете койлору жуушап жатат. Бала сүйүнүп, койлорун айдап үйүнө келет. Бирок кечээ болгон окуяны ата-энесине айтпайт. Дагы кой жайып чыкканда кечээ койлорун карышкыр кырып кеткенин, уктап калса койлору жуушап жатканын 1000 койлуу балага айтып берет. 1000 койлуу бала укканын атасына айтат. 1000 койлуу киши сыйкырдын баары 100 койлуу баланын сакасында экенин билип, дагы байыгысы келет да өз баласына: "Тиги жолдош балаңдын сакасын бүт чүкөңдү берсең да, бир койго сатып алсаң да алып кел", дейт. Эртеси бала бүт чүкөсүн бир сакага алмашып, атасына алып келип берет. Саканы колуна алып: "Баласы экөө, 1000 коюбуз 2000 болсо экен, элдин баарынан бай болсок экен. Айланайын сака, тилегибизди бере көр", деп тилеп, экөө тең таң атканча койлор кантип көбөйөр экен деп термип карап турат. Аңгыча таңдатат. Короого келип койлорун караса, 1000 коюнун бири да калбай кырылып калганын көрөт. Ошондо ачуусу келип саканы отко ыргытат. Сака отко түшөр замат жарк этип жалын чыгып, жалындын арасынан 12 мүйүздүү бугу чыгып, токойго чуркап кетет.